Жаш өспүрүмдөрдү спортко тартуу максатында Ош шаарында алгачкы жолу эл аралык деңгээлде бокс боюнча мелдеш өтүп жатат. Мелдешке Өзбекстандын Андижан, Фергана облустарынан жана өлкөбүздүн 7 дубанынан жаш спортчулар келип күч сынашууда. Ага 14-16 жаштагы 155 спортчу катышууда. Турнир 4 күнгө созулат. Мелдештин жүрүшү ИБАнын эрежеси боюнча өткөрүлүп жатат. Эч кандай калыстар тарабынан эсеп бузуулар же законченияде жанагы каташылып кетүүлөр болгон жок. Мен ойлойм, ушул мелдеш өтө жогорку деңгээлде уюшкандыкта, биримдикте өткөрүлүүдө. Буга болсо бүгүнкү жарым финалдык таймашууларды жыйынтыктап, эртең мыктылардын мыктыларын финалдык таймашууларга тандап алабыз деген ойдомун. Турнирге спортчулар 3 айдан ашык даярданышкан. Мындай спорттук иш-чаралардын көп уюштурулушу жаштарга дем күч берери айтылды. Ошол эле учурда эки өлкөнүн достугун, ынтымагын бекемдөөгө өбөлгө түзүлөт. Чүй, Жалал-Абад, Ош, Баткен областынын мушкерлери катышып атат. Өспүрүмдөр арасында өтө сонун өтүп атат, жакшы уюшулган. Кудайга шүгүр, жакшы ийгиликтүү катышып атат. Мына сентябрь айы энди эле окуу тарбия иштери башталганына байланыштуу бул эл аралык турнирде ийгиликтүү баштады. 42 килограммдагы салмактагы окуучум бүгүн өзбекстандык мушкерди жеңип финалга чыкты. 52 килограммдагы салмактагы мушкерим энди чыгат. Ийгилик каалайбыз, Кудай кааласа. Анан биз Өзбекстандан келдик бул турнирге. Оюн таза өтүп жатат, балдар жакшы жыйынтык көрсөтүп жатышат. Балдарыбыз жөн гана спорттук иш-чарага катышпастан дос тууган таап жатат. Рингте урушканы менен сыртта ага ини болуп жатышат. Биз үчүн бүгүнкү иш-чара маанилүү, себеби балдар тажрыйба алмашып жатат. Уюштуруучуларга рахмат. Өзбекстандан келди. Оюн сонун болуп жатат. Мен Өзбекстандан келдим. Кыргыз спортчулар мыкты экен. Бүгүнкүдөй иш-чаралардын көп болушу бизге дем күч берет. Агайыбызга чоң рахмат. Бизди сбор кылдык. Өзүбүздүн залыбыз менен даярданып, бир айдай даярдандык. Ушул турнирде чемпион болобуз деп үмүттөнүп атабыз. Баардык ата-эненин, агайлардын баалай сөздөрүн угуп, чемпион болуп кетебиз деп ишенебиз. Мелдеште 42-80 килограммга чейинки салмакта күч сынашууда. Бүгүн мелдештин жарым финалы. Жарым финалдан өткөн спортчулар эртең финалга жолдомо алышат. Ал эми калыстар тобу оюндун жүрүшүн тыгыз көзөмөлгө алышууда. Учурда оюндун эрежелерин бузуу фактысы катталган жок. Жеңүүчүлөргө акчалай жана медалдар берилет. Балдарга дагы мындай стимул болуп, уже балдардын мындай желаниясы, бокс болгон желаниясы, спорт болгон желаниясы аябай жакшы болуп атат да. Азыр турнирдин деңгээли аябай жакшы. Күчтүү балдар, чемпиондор келген. Ошол эми бул спорт, бокска келген балдар мисалы жаман жолдон жүргөндөн, ичип жекенден бара алыс болот. Ошол жактарга жакшы, ошол жактарга өтө сонун болуп атат да бул турнирлер. Мындай турнирлер көп боло берсин. Эл аралык деңгээлде бокс боюнча турнирди жыл сайын салттуу түрдө сентябрь айында өткөзүп туруу пландалып жатат. Жаңылай Каныбек кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.